Иса Өмүркулов былтыр 4.476.691 сом киреше тапкан. Чыгашасы болсо 5.137.500 сомду чапчыган. Андан сырткары 24 гектарга барабар болгон 9 айыл чарба багытындагы жер тилкесине ээ. Ошондой эле 1560 чарчы метр болгон кыймылсыз мүлкү бар. Өмүркулов 21.112.500 сомго бааланган жылкы, ири мүйүздүү мал жана майда жандыктарга ээ экендигин декларациясында көрсөткөн. Өмүркуловдун жакын туугандары болсо 2017-жылы 30 чарчы метрлик батирге жана 356 чарчы метрлик кыймылсыз мүлккө ээ болгон. Ошондой эле алар КАМАЗ жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааларга ээлик кылат. Республика Ата журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы эң бай адам катары сыпатталып келет. Кыргызстандан качып кеткен саясатчынын Россияда заводу, Кыргызстанда банкы жана башка соода түйүнү бардыгына карабастан, 2017-жылдагы декларациясында Өмүрбек Бабанов 2017-жылы 1.330.829 сомдук киреше таап, 11.400.000 сомдук чыгаша кылган. Анын 324 чарчы метрлик турак жайы бар, ошондой эле 1260 чарчы метрлик кыймылсыз мүлккө ээ. Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаага дагы ээлик кылат. Бабанов декларациясында 4.434.742 сомдук жандыкка, 212.984.159 сомдук түрдүү материалдык байлыкка ээ экендигин жазган. Анын жакындары болсо 2017-жылы 9.456.755 сомдук киреше тапса, алар 91.7 чарчы метрлик батирге дагы ээ. Toyota Prado үлгүсүндөгү унаага 457.397.200 сомдук баалуу кагаздарга ээ. Республика Ата журт фракциясынын азыркы лидери Жыргалбек Турускулов былтыр 2.860.368 сом киреше тапкан. 2015-жылы 710.000 сом киреше тапса, декларациясында 30 сотук курулушка ээ экендигин көрсөткөн. Ал эми туугандарына тиешелүү 191 чарчы метр батир, 2016-жылы чыккан Toyota Land Cruiser жол тандабасы бар. Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков 2017-жылы 948.000 сом киреше тапкан. Анын өзүнө тиешелүү турак жайы жок, бирок 5,5 гектар жер тилкеси бар. Үйү жок болгону менен 150.000 сомдук эмеректер, 400.000 сомдук ири мүйүздүү жана 80.000 сомдук майда мал жандыктардын ээси. Мындан сырткары Батырбеков баалары кармап андан жылына 60.000 сом пайда табат экен. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин кем багал эмес экендиги айтылып жүрөт. Ал былтыркы жылы 823.164 сом киреше тапкан. Төрөбаевдин өзүнө катталган 180 чарчы метр эки батири бар. Төрөбаевдин жакын туугандары андан 28 эсе көп киреше тапкан. Тактап айтканда алар былтыр 23.447.370 сом каражат табышкан. Туугандарына таандуу 3,5 гектар жер тилкеси, 385 чарчы метр турак жай, 450.000 сомдук эмеректер, 320.000 сомдо чапчыган техникалар жана 560.000 сомдук баалуу буюмдарга ээлик кылат. Төрөбаев өзү 2016-жылы 843.961 сом киреше тапса, жакын туугандарынын 1 жылдык кирешеси 102.560 сом табышкан. Ошондой эле баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн кирешеси 27.091.000 сом болгон. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун былтыркы кирешеси 4.383.980 сом болгон. Ал эми чыгашасы 16.290.557 сомго жетип банкрот болгон. Сулаймановго тиешелүү 120 чарчы метр батир, 2.780.000 сомдук жылкылары Lexus LX үлгүсүндөгү автоунаага ээлик кылат. Ал эми жакын туугандары жөнүндө маалыматы жок. Сулайманов 2016-жылы 6 миллион сом чыгаша кылса, кирешеси болгону 833.328.000 сом болгон. Бир жыл мурда анын менчигинде 15 сотук жер тилкеси дагы болгон. Парламенттеги 6 фракция лидеринин эң жөнөкөйү Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов экен. Ал 2017-жылы 798.309 сом киреше тапкан. Алган аянасынан башка кирешеси жок. Жакын туугандары дагы киреше тапкан эмес, бирок Шыкмаматовдун өзүнө катталган 230 чарчы метр батири жана 2014-жылы чыккан Toyota Camry үлгүсүндөгү жеңил автоунаасы бар.